Саламатсыздарбы? Сиз кыргыз тилинде сүйлөйсүз жана жумушуңузда план түзүп отчет жазасыз. Бирок сүйлөмдөгү сөздөр кантип грамматикалык мааниге ээ болот, билесизби? Кыргыз тилинде уңгу жана мүчөлөрдүн жардамы аркылуу сөздөр жасалып, сүйлөм түзүлөт. Мисалы, мен жумуш бар деп жалаң гана уңгу сөздөр менен сүйлөм түзүүгө мүмкүнбү? Сүйлөмдүн маанисин түшүндүңүзбү? Албетте мүмкүн эмес. Мүчөлөрдүн жардамысыз адам өз оюн так жеткирүүгө жана пикир алышууга мүмкүн эмес. Мен жумушка бардым. Бул жерде К мүчөсү багытын түшүндүрсө, Д мүчөсү этиштин өткөн чагын, ал эми Ым мүчөсү таандык мүчөнүн жекелик санын көрсөтүп турат. Уңгу менен мүчө биргеликте гана сүйлөмдөгү сөздөрдү байланыштырып, толук грамматикалык мааниге ээ боло алат. Кыргыз тилинде уңгу сөз өзгөрүлбөйт, бирок мүчөлөр бир нече вариантта өзгөрүлөт. Алар уңгунун акыркы тыбышына карай өзгөрүп уланат. Уңгу сөздүн акыркы тыбышы жумшак үнсүз менен аяктаса, ага жумшак үнсүз тыбыш менен башталган мүчө гана уланат. Ал эми каткалаң үнсүз менен аяктаса, каткалаң үнсүз тыбыш менен башталган мүчө уланат. Мисалы, Асанов, Алиев, педагог, министр, Жалалабад, завод деген сөздөрдүн акыркы тыбыштары жумшак тыбыш менен аяктагандыктан, жумшак үнсүз тыбыш менен башталган мүчөлөр улат. Ал эми Алымбек, Чачтарач, Аскаташ, Бишкек деген сөздөрдүн акыркы тыбыштары каткалаң үнсүз менен аяктагандыктан, каткалаң үнсүз менен башталган мүчөлөр улат. Келиңиздер, каталарды бирге таап көрөлү. Бул маселе боюнча кимге кайрылдыңыз? Бул документтерди кимден алдыңыз? Кайдан келе жатасыз? Кече кимди көрдүңүз? Бул маалыматтар кимде бар? Сен азыр кайдасың? Сиз кайда иштейсиз? Эртең кайда барасыз? Ушуну менен бүгүнкү сабак соңуна чыкты. Сак саламатта болуңуздар.